Жазда эмнени эксең, күзүндө ошону аласың деген элибизде жакшы сөз бар. Анын сыңары сапаттуу, эл аралык деңгээлде аброю бар, эксперттердин тандоосунан өткөн гана көчөттөр ошол жаздан күзгө чейинки кете турган эмгектин акталышына кепилдик бере алат. Бүгүн биз сиздерге кандай көчөттөрдү алсаңыздар туура болот, кандайларын албаш керек, ошол тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Саламатсыздарбы достор, ММ ассоциациянын YouTube каналынын катталуучулары жана дыйканчылыкка кызыккандар. Буюрса, Кыргызстанга көчөттөр чет-четинен келе баштады. Ушул көчөттөр мейли Европадан келсин, мейли Түркиядан келсин, ошолор сакталган жерде турам. Негизи көчөттөр дароо келер менен алар ошондой холодильник, муздаткыч менен кошулган унаалар менен келет жана дароо ушундай муздаткычтарга салынат. Себеби булар ошо азыркы учурда кулпунайлардын көчөттөрү уктап жаткан учуру качан сиздер алып жерге себер менен албетте жашоо тиричилигин баштайт. Бирок ага чейин булар уктап ошол ойгонбой турган абалда кармалып туруш керек. Барыңыздар билгендей, азыркы учурда дыйканчылыкка өзгөчө кулпунай жана малина дыйканчылыгы менен алектеним деген дыйкандар абдан көбөйдү. Бирок алардын айрымдары профессионалдык деңгээлде биринчи бул сфераны анализдеп, изилдеп, кандай акча салса болот, канча акча чыгарса болот, кандай көчөттөр менен иштеш керек деп мындай тактап ала турган болсо, айрымдары жөн гана бүгүн досуман уктум, кече бөлөмөн уктум, же дагы бир досумдун таанышы жакшы бизнес кылып атыптыр, мен дагы кылсам ошондой акча табат экенмин деп мындай фанаттык көз караш менен келип жаткандар бар. Биз бир нерсени эске салып айтып коелу достор, эгерде мындай билим албай, эч кандай бир маалыматы жок эле, ушул көчөттөр тууралуу изилдебей туруп эле баштай турган болсоңуздар, бул албетте ошол 1 тыйындан бери чогултуп келген акчаңыздын бир моментте жоголуп кетишине чоң бир шарт түзүп берип коет. Ошондуктан достор, эң алгач эле ушул кулпунай бизнесин баштаардан мурун сиздер билим алып, анын артыкчылыктары, кемчиликтерин биринчи изилдеп койгонуңуздар жакшы. Экинчиден, ошол дыйканчылыкты баштап жаткандан кийин, албетте бул сиз биринчи көчөттү сатып алышыңыз керек. Анан көчөттү сатып алып жатканда дагы көптөгөн суроолорду ошол компанияга берип, анан алганыңыз жакшыраак болот. Себеп дегенде, мындай деген суроолорду бериңиз. Ал кайсыл жердин көчөттү? Европаныкыбы, Италияныкыбы, кайсыл компанияда? Ал компания мындай эл аралык соодада регистрациядан өткөнбү? Өткөн болсо, кандай шартта көчөттөрүн өстүрөт? Көчөттөрүндө эч кандай оорулар катталган эмеспи? Анан Кыргызстандын абалында ошол көчөттөр өсө алабы? Мындайча айтканда, ошол суроолордун баардыгын берип, анан сертификатын сураңыздар. Эгерде ошол сертификаттар, мынакей көрүп атасыздар могу жерде достор. Мына Мацони деп жазылып турат, сертификациянын мына номерлери бүт бардыгы көргөзүлгөн. Ушундай номерлери сөзсүз түрдө көчөттө болуш керек. Үчүнчүдөн, ошол көчөттү алып жатканда, алардын дагы өзүнүн ичинде категориясы болот. А категориясы, А-, А+ категориясы деген, ошолорду абдан карап билип алганыңыз жакшы. Көчөт алып атканда бул кайсы категорияда, анын ичинде канча көчөт бар. Анан эгерде мен азыр себе турган болсом, жазында, жайында, күзгө чейин мен канча бир көчөттөн канча граммга чейин мөмө ала алам, ошол суроолорду дагы тактап алганыңыз абдан жакшы. Себеп дегенде, билбей эле отургузуп койсоңуз, билбей эле калган бир түшүм алып калышыңыз толук турда мүмкүн. Эң негизгиси, сиз көчөт сатып жаткан тарап менен мындай ачык сүйлөшүп, баягы айтып коет го, кеме менен океандын ортосуна барып алып бир нерсени талашканча, аны ошол жээктен деле сүйлөшүп алган жакшы деп. Ансыңары сиздер дагы баардыгын ишти баштай электе сүйлөшүп алып, андан кийин бир бизнес кылганыңыз жакшыраак болот. Эл аралык деңгээлде аброю бийик, чыныгы эксперттердин көз карашы менен тандалган, ошондой эле түшүмдүүлүгү жогору болгон көчөттөрдү, кулпунай көчөттөрүн алуу абдан маанилүү. Себеп дегенде, ошол гана сиздин ошол жаздан күзгө чейинки кетирген эмгегиңиздин акталышына мындайча айтканда кепилдик бере алат. Бир нерсени айтып коеюн, азыркы учурда кимде ким көчөт алам деген болсо, ММ ассоциациянын мүчөлөрү үчүн 22 сомдон, ал эми ассоциациянын мүчөлөрү эмес үчүн 24 сомдон сатылып жаткан учуру. Бул көчөттөр кандай көчөттөр деп көпчүлүк дыйкандар сурап жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, сапаттуу көчөт дегенде ал дароо мына ушундай бир упаковкада турат. Анан албетте мына ушундай бир эл аралык деңгээлде мындай таанылган бул документациялары болуш керек.
сертификаттар деп коебуз. Көрдүңүздөр, бул жака сертификаттык номери, категориясы жана ошондой эле канча штук бар, мына бүт бардыгы жазылган, компания тууралуу маалымат бар. Мына ушундай көчөттөрдү алганда гана сиздер мындай жаңылбайсыздар. Ошондуктан эгерде текшерилген, сапаттан өткөн, абдан жакшы, түшүмдүүлүгү жогору болгон, жайында 1 тыйындан бери чогулткан акчамдын күйүп кетүүсүн каалабайм дей турган болсоңуз, мына ушундай көчөттөр менен иштөөнү сунуштайбыз. Ал үчүн 0772 51 51 50 WhatsApp номерибизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге кызмат кылганга даярбыз.